Биз однокомнатная квартира 37 квадрат метр алдык. Бул жагында детский площадкалар, футбольный поля. 2027 жылы метро МКАДтын түбүн ачылат. Айына төлөмү канча болду? Айына төлөмү 61-500. Ремонту кандай? Ремонту кирип эле жашаш керек. Кухнясы, Даяр, баары ремонту менен. садик, школасы бар бекен жанында? Ооба, садик, школа жакын экен, жакшы. Кайсыл шаардан алдыңыз? Видныйдан. Кыргызстанда үйүбүз бар эми негизи. Бул жактан деле келип кетип квартиралап жүргөндөн көрү өзүбүзгө үй болуп калабы деп алдым да. Арендага төлөп жашашат да көбүчү. Ошол эле ипотека бирдей эле болуп калат экен, Ооба да, ипотекага эми өзүң үчүн жок дегенде үй ашырып калат экенсиң, бирөөгө төлөбөйсүң, ушул жагы плюс. Анан кийин баары бир кымбаттайт да. Недвижимость кымбаттайт экен, ошондо сатып берип кетип калсак деле болот, ошон үчүн сунуштайт элем ушул. Көпкө жүрсөңүздөр үй алып алыңыздар деп.